Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Биздин сабактын темасы үй бүлөнү пландоо. Биологиялык жетилүү организмдин бардык системаларында, анын ичинде репродуктивдик системада өсүү жана өнүгүүнүн токтошу менен башталат. 18-22 жашында сөөктөрдүн өсүшү дээрлик толугу менен токтойт. Биологиялык курактын белгилери: физикалык өсүүнүн токтошу, келбеттин аял же эркек тибинде калыптануусу, баланы бойго бүтүрүү жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болуу болуп саналат. Психологиялык жетилүү адам өз эмоцияларын көзөмөлдөп, сезимдерин туура жөнгө салганда, өз сезимдерин туура билдиргенде, стресске туруштук бере алганда башталат. Интеллектуалдык жетилүү адам логикалык ой жүгүртүүгө жөндөмдүү себептерди жана кесепеттерди так түшүнүү, салмакталган чечимдерди кабыл алуу, аргументтердин жардамы менен талкуулоого жөндөмдүү болгондо башталат. Руханий жактан жетилүү баалуулуктардын өз системасын түзүү, маанилүү принциптерди жана жашоонун маңызын түшүнүү менен мүнөздөлөт. Социалдык жетилүү адам материалдык көз карандысыздыкка жетүүсү, башкача айтканда, өзүн жана үй бүлөсүн өз алдынча камсыздоого жөндөмдүү болуусу. Коммуникациялык жетилүү өз кызыкчылыктары үчүн гана аракеттенүү жөндөмдүүлүгү эмес, ошондой эле мамилелерди колдоо, карама-каршылыктарды конструктивдүү чечүү дагы моралдык жетилүү жакшылыкты жамандыктан айырмалай билүү, коомдо кабыл алынган социалдык нормаларга ылайык аракеттенүү. Укуктук жетилүү бардык жарандык укуктарга жана толук юридикалык жоопкерчиликке ээ болуу. Үй бүлөнү пландоо бул өнөктөштөрдүн биргелешип качан жана канча балалуу болуу каалабаган кош бойлуулуктун алдын алуу үчүн контрацепция ыкмасын тандоо жана төрөттөрдүн ортосунда 3 жылдан кем эмес аралыкты сактоо тууралуу маалыматтуу чечим кабыл алуу укугу жана жоопкерчилик. Эсиңерде болсун, бактылуу үй бүлөлүк жашоонун негизинде жоопкерчилик, ишеним, сүйүү, сый-урмат жатат.